Сүзүп алсам эмне болот, чийип алсам эмне болот, ким төлөйт деп ошолорду өзүбүздөн эле кыргыздардан эле алгыла желательно. Достор, бүгүнкү видео аренда тууралуу болот. Кыскача пайдалуу видео, силерге пайдасын тийгизет го деп ишенем. Көп берилип аткан суроолор боюнча ушул видеону тартууну туура көрдүм. Так, биринчи эле ошо кайсы жактан кандай машина алам дегенге, машинага Москвага биринчи жолу келип таксиге чыгып аткандар лучше комфорт плюс дебейли, лучше экономго иштеп көргүлө, хотя бы бир 2 жума, хотя бы 1 ай иштеп көргүлө, потому что көп клиенттер мындай өтө кандай десем, мындай не капризный болот экономдочу. Анткени силер Москвада келип биринчи жолу жумушка чыгып атасыңар, анан кийин комфорт плюста эгерде РСК ошого чыксаңар, Москваны билбей адашып кетип же ошондой болсо, мындай рейтингер түшүп кетип блокировка кылып коюшу мүмкүн Яндекс, ошон үчүн лучше экономго эле чыккыла. Экинчи суроо ошо кайсы жактан алсам болот деген суроолор, көп суроолор келип атат. Мисалы, мага жазгыла, мен WhatsApp-ма же Instagram-га жазсаңар жардам берем, ошо тааныштар болсо берем номерлерин. Колуман келген жардамды неметпей. Таксопаркка кошулуп атканда сөзсүз сурап тактап алгыла, вывод кандай болот, моментальный элеби же бир жумада бир жолубу же 2 жолубу деген ошондойлор да болот экен. Анан выводтун комиссиясы канча, потому что бул жакта көп эле безналичныйми жүрөт. Анан кийин силердин балансыңарга түшүп калат. Анан ошо баланстан чечип алышыңар керек да, немегечи. Өзүңөрдүн карточкаңарга отуруп алышыңар керек. Анан ошол жагы да өтө маанилүү да, ошого да жакшылап көңүл буруш керек. Стаж тууралуу айта кетсем, именно вот Москвада таксиге иштеш үчүн стаж правада 3 жылдан өйдө болуш керек. Анан срок окончания болуш керек сөзсүз. Эгерде андай болбосо, таксиге чыкпай эле койгула лучше. Эгерде ким машинага арендага бергендер болсо же ошо ким берет ошолорду билгендер болсо, комментарийге жазгыла же комментарийге калтырып кеткиле номериңерди, баазын кандай машина ошолорду жазыпчы. Негизи ошо машинаны таанышыңар бар, ар кимдин эле тааныштары бар. Мисалы, таксиде иштеген сөзсүз ар кимдин таанышы болот. Кыргыздар эми бардыгыбыз эле көп эле иштеп атат, көп адамдар элечи. Ошолорго жазгыла, ошолор менен жазып сүйлөшсөңөр, таап берет, жардам берет деп ойлойм. Группалар бар WhatsApp'та. Ошолордон тапсаңар болот. Анан Жердеш.ру, Бирге.ру деген сайттар бар. Ошолордон карап тапсаңар болот. Анан Авитодон карасаңар болот. Машинанычы где-то бир эконом машиналар, Солярис, Рио, Поло, Рапидтер 1,5 тегерек болот, 1700-кө чейин, 1200, 1300-төн өйдө. Графиги 7.0 болот, 6.1 болот. Анан ошону эмнеге көңүл буруш керек? Чалып ачыгын сүйлөшүп алгыла, телефондон элечи биринчи чалып сүйлөшүп кандай болот деп такташып, анан кийин эгерде условиясы жакса, анан кийин барып машинаны көргүлө. Калп эле убактыңар короет да, анан кийин условиясы кандай деп ошону сүйлөшүп алгыла. Өзүңөр улап бересиңерби таксопаркка же мен өзүм улайымбы депчи. Анан эгерде өздөрүнүн таксопаркы болсо, көңүл бура кеткиле, потому что көп эле таксопарктар болсо, өзүнүн машинасын арендага бергенде 6%, 7% деп ошондой аябай көп таксопарктын комиссиясын көбүрөөк кылып коет экен. 3%тен ашпаш керек, 2% же 3% болуш керек, ашып кетсе. Эгерде андан көбүрөөк болсо, 6%, 7% болсо, лучше аны албай эле бөлөк машина караганыңар ыңгайлуу болот. Өзүбүздөн эле кыргыздардан эле алгыла желательно. Анан ошону машинаны алып атканда бардыгын алдын ала туура так чечишип алгыла. Эгерде машинаны тапшыра турган болуп калсам, условиясы кандай болот? Мисалы, бүгүн эртең тапшырам деп эртең тапшырып койсом боло береби же 1 жума мурун айтышым керекпи деп ошону сүйлөшүп алгыла. Сүзүп алсам эмне болот, чийип алсам эмне болот, ким төлөйт деп ошолордун бардыгын неметип алгыла. Машинаны алганда жакшылап текшерип, бардыгын сүрөткө тартып, штрафтарды сөзсүз текшергиле, штрафтар барбы, жокпу, ограничениялар жокпу, ошолорду сөзсүз текшерип алгыла. Салонунан бери сыртын, кузовун полностью сүрөткө тартып алгыла, видеого тартып алгыла. Договорду жакшылап внимательно окуп, кандай условиялар, ошолорду да сүрөткө тартып, анан кийин неметкиле, келишим түзгүлө, чтоб кийин кыйналбагандай болуп. 1 күн, 2 күн, 3 күнгө чейин издейсиңер, тынбай издегиле, чалгыла, барып көргүлө машиналардычы. Эгерде андай неме жок болсо деле көчөгө чыгып, мисалы, таксилер токтоп турган жерлерге барып, ошол жакта кыргыздарга кайрылып, ошо тааныштар барбы деп же WhatsApp группаларга кошпой, же ошондой десеңер, алар деле жардам берет, жардамын аябайт. Вот ошондой жолдор менен арендага машина алып, анан кийин жумушка чыксаңар болот. Жумушка чыгып атканда сөзсүз ошо минус жактарында ойлонгула, аябай кыйналасыңар, 1 ай көнгөнчө, адаптация болгончо 1 ай иштеп көргүлө. Биринчи эле машина алып, анан кийин жумушка чыга беремби деп машина сатып алам дегендер, мисалы,
арендага бир ай айдап көргүлө. Иштей аласыңарбы, иштей албайсыңарбы, анан кийин эгерде жакса, жумуш жакса, анан кийин машина сатып алганыңар ыңгайлуу болот го деп ойлоп атам. Ошо көргөнүңөргө чоң рахмат. Комментарийге сөзсүз калтыргыла да, кандай нерселерди унутуп калдым. Ошону сөзсүз комментарийге жазып калтырып кеткиле.